Кайырлуу күн достор, сиздер менен бирге Мариям. Менин каналыма кош келиңиздер. Кыска арнап ашшы ажика дайындайбыз. Дәмди жаксартуу үчүн уну туздуктар менен сорпаларга косады. Бул аппетитти ашатын ашшы ажиканы ет, балык, картоп, макарон жана башка да тагамдар менен усунууга болот. Ашшы ажикага керек көкөнүчтөрдүн баардык мөлшерин описанияга калтырып кетемин. Кызанак пен болгарский перисти кайнататын казанга туурап салып, блендер менен өткөзөбүз. Блендер болмаса, мясорубка менен да өткөзүүгө болот. Энди дәмине карай тузду салабыз және сахар салабыз. Осуларды жакшылап аралаштырып, орточо отко коябыз. Ол 40 минут кайноо керек. Ол кайнаганча башка заттарды дайындайбыз. Эң алдымен укропты усактап туурайбыз және хренди да усактап туурайбыз. Мындай дайындыкты көкөнүчтөрдү жыйноо маусумунда өнүмдөр арзан болгон кезде жасауду унутпаңыз. Ал кышта бул сиз және сиздин жакындарыңыз үчүн нагыз олжа болот. Энди чеснок пен кызыл бурчту блендерден усактап өткөзүп алабыз. Бул сенімді рецепт. Анам бул ажиканы жолда жасайды. Минеки ажика кайнап жатыр. Энди чеснок пен ашшы бурчту салабыз және чеснокты салгандан кийин 5 минут кайнатабыз. Алдын ала банкаларды стерилизовать этип тазалап коюңуз және какпактарында кайнатып алыңыз. 5 минуттан кийин укроп пен хренди салабыз және 9% уксус коябыз. Баардыгын жакшылап аралаштырып 5 минут кайнатабыз. Міне биздин ажика дайын болду. Энди алдын ала стерилизовать этилген банкілерге ажиканын ыссы күйүндө коюп чыгабыз және закрывалканын көмөгү менен какпактарын жабабыз. Кайнатылган ажикадан менде 5 литр банка чыкты. Абден сууганча банкаларды төмен каратып, жылы жерде орап коябыз және суугандан кийин салкын жерде сактайбыз. Міндетті түрдө мен көрсөткөн осы рецептпен жасап көрүңүздөр. Кеңес беремин. Өтө дәмдүү болуп чыгады. Видеону соңуна чейин карагандарыңыз үчүн рахмет. Каналга тиркелип, лайк басып отуруңуздар. Келесі видеода кездескенче сиздер менен болгон Мариям. Астарыңыз дәмдүү болсун.